Урматтуу кыргызстандыктар, чын жүрөгүмдөн өлкө мусулмандарын жана жалпы элибизди ыйык Рамазан айында орозунун бүтүшү менен куттуктайм. Роза айт майрам биздин көп улуттуу элибиздин бай руханий мурасынын ажарыгыс бөлүгү. Коронавирус пандемиясында жана Баткен облусундагы акыркы окуяларда элибиз биримдикти, тилектештикти жана чыдамдуулукту көрсөттү. Руханий тазалануу, кайрымдуулук жана жакшы иштерди жасоо сыяктуу баалуулуктар бардык диний ишенимдеги адамдарга бирдей жакын. Барыңыздарга чын ден соолук, бакыт жана тынчтык каалайм. Жакшы иш аракеттериңиздерди ийгиликтер коштосун. Өлкөбүздө бейпилдик жана өнүгүү болсун. Дагы бир жолу Роза айт майрамыңыздар менен куттуктайм.